жамаат кандайсыздар, акелер, үкөлөр. Жаңы эле суу чогулуп 1 саат мурун магазинден чыгып келатсак, орус 18-20 куракта балдар келип жабылып, Петсой баланы чатышып жабылып, села русских убиваете, мигранты, домой валите деп, короче, ушундай болуп кетти. Абайлаңыздар, кечинде рейд болуп турат, телеграм видеого тартып качып баратсак, мы сделали свое дело деп ушинтип эметчи болот, абайлагыла туугандар. Теракт болгон күнү Крокуста иштеп дайынсыз болуп жаткан эки кыргызстандык кыз табыла элек. Крокуста иштеп дайынсыз болуп жаткан эки кыргызстандык кыз табыла элек. Элчилик аларды издөөдө. Дипломатиялык өкүлчүлүктүн кызматкерлери медициналык мекемелерге жана өлүкканаларга барып, мамлекеттик органдар менен иштешип, ошондой эле жакындары менен кабарлашып жатат. Каргашадан соң соц тармактарда Крокуста иштеген эки кыргызстандык кыз дайынсыз болуп жатканы, алар 20 жана 24 жашта экени айтылган. Крокустагы теракттан жапа чеккендердин саны 182-ге жетти. Крокус Сити Холлдогу теракттан жапа чеккендердин саны 182-ге жеткенин Россиянын саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Бул арада теракттан каза болгондордун саны 140ка чамалаганы айтылды. Ал эми Крокус Сити Холлдо официант болуп иштеген эки кыргызстандык кыз айым дагы деле табыла элек. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Крокус имаратында теракт жасагандар 2 айга камакка алынды. 4 тең тажик жарандары, алар Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси теракт жасаган деп айыпталып жатат. Бул беренеде өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы каралган. Москванын басман соту Крокус Сити Холлдогу терактта шектелген Мухаммад Собир Файзов менен Шамшидин Фарудинини 22-майга чейин камакка алды. Буга чейин басман соту дагы эки шектүү Далиржон Мирзоев менен Мурадали Рачабалисону камакка алууга уруксат берген. Соттон билдиришкенде алар күнөөсүн мойнуна алышкан. Соттук отурум жабык эшик артында өткөн. Интерфакс агенттиги билдиргендей, айыпталуучуда ур токмоктун белгилери байкалган. Файзов коляска менен сотко жеткирилген. 4 тең тажик жарандары, алар Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси теракт жасаган деп айыпталып жатат. Бул беренеде өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы каралган.